Урматтуу коллегалар, саламатсызбы? Талант Турдуматович, мен кечинде Баткен облусунан келдим. Ал жерде каза болгон жоокерлерибизге жана жарандарыбыздын жакындарына көңүл айтам. Биздин аскерлер жөнөкөй тажик солдаттары менен кармашкан жок. Биздин аскерлер эл аралык масштабтагы Афганистандан Рахман наемник кылып алып келген эл аралык террористтер менен аябагандай кармашты. Андыктан биздин азыркы кезде ошол жерде күнү түнү казармный положениеде туруп коргоп жаткан жоокерлерибизге жана анын жетекчиликтерине терең таазим менен ыраазычылык билдиришибиз керек. Андан менин бир сунушум, Тажикстан менен чектеш жайгашкан айылдарга тез аранын ичинде армияга жарактуу үй бүлө мүчөсүнө курал жарак таратышыбыз керек. Ошол жерде күнү түнү кайсы убакта нападение болбосун, ошол өздөрүнүн айылын мобилдүү болуп коргой ала турган болушубуз керек. Андыктан жанакына жакшынакай учет калып туруп, ошол чектеш айылдарга курал жаракты коркпой эле таратышыбыз керек. Андан кийинки маселе, могул эл өкүлдөрү катары парламентибиз Тажикстанды эл аралык аскер трибунасына беришибиз керек. Парламент жалпысынан колдоп шуну жолдомо жөнөтүшүбүз керек. Дагы бир нерсени айтайын, бул Имамали Рахман өзүнүн бийлигин кармап калыш үчүн бардык күч аракетти жумшап, чет элден эл аралык террористтерди алып келип, элдин көңүлүн Кыргызстанды душман аттуу кылам деп, ушул ишке барып аткан сыңардуу болуп атат. Андыктан биз жанакы абадан коргонуучу ПВО деп коет. Ошондой бир системаларды сатып алыш үчүн жанакына мега проекттерди, асман шаарчаларын, стадиондорду токтотуп туруп, ошол жакты биз күчөтүшүбүз керек. ПВОлорду сатып алышыбыз керек системаларын.